1916-жылкы ак падышалык Россияга каршы кыргыздар көтөрүлгөн, ошондо Кочкорлук Канат хан баштаган ошол көтөрүүчүлөрдүн башчыларынын бири менин чоң атам Жоомарт уулу Мотунун мүрзөсүнүн жанында турам. Азыр Куран окуйм. Ошентип царская Россиянын эзүүсүнө чыдабай кыргыздар көтөрүлүп, анткени ошол эзишкен да, сулуу жерлер бар, таптап алып, элди кыйнап, анан аскерге алабыз дегенде эл көтөрүлүп кеткен. Бул тарых. Менде эч кандай тиги бу деген ой жок, болгон тарыхты айтып атам. Анан эл көтөрүлүп, 200 миңге жакын кыргыз турушуп бере албай качып, бирок лидерлери менен чоң атам колго чыгып калган. Моту Батыр, Канат хандар болуп, пленге түшүп калып, Сибирге айдалып кеткен чоң атам. Бирок бир жылдан кийин Лениндин революциясы болду 17-жылы. Ленин лично өзү приказ жазып туруп, Моту атамды кое берген, койуп алып келип туруп баяка башкарма кылган. Жуңгалдын кызылысына. Канат абокеевди билбейм, Кочкорлук Канатты билбейм болгон. 200 миң караман калып качкан. Ошо качкандан калган бүт Ленин жыйнаган. Кытай өкмөтүнө алтын берип, алтын менен алтындарды берип алып келген. Ленинди ошо биз урматтайбыз. Ал эми Моту атам болсо мына көрдүңөр. 1888 туулуптур, 74 жыл каза болду. Мен 69 жылы төрөлгөм, аркасында 5 жашында каза болуптур. Ошондо мен аркасынан ал намазга жылган киши болчу, аркасынан мен намазга жылып аткан эсимде. Бактылек деген дагы аталаш бир тууган бар. Ошо менен экөөбүз намазга жылып, аркасынан күлүп аткан эсимде да. Анан ошо менен эмеси жукканбы, намаз жуккан, ошо менен мен да ошо менен намазга болуп калдым. Бул кишини мен калпайтып аткан жокмун. Google'ду терсеңер, интернетте бар. Моту Батыр деп терсеңер чыгат. Ошол бүт мен айтканым баарын калп эскен далилдер. Биринчисинде Сибирге ошол 16 жылгы көтөрүшүн отуруп келген. Гордый кыргыз. Экинчисинде 38 жылгы баягы башкарма деп туруп баягы Бакановдун азабын кесип кеткен. Ал экинчисинде 10 жыл отуруп келген. Ошондо 1888 жыл болсо, мен папам 49 жылгы. 12-ге 49 тошкондо 61 жашында мен папам Аманкан төрөлгөн. 4 балалы болгон бул киши. Ошо интернеттен окуса алган. Азаттын сайтында илинип турат мунун баары. Азыр бул кишиге багыштап мен Куран окуйм. Бул кишинин атынан мына могу Жумгалдын могу көчөлөрүндө Моту Батыр көчөсү бар, узун көчөлөр бар. Аны азыр кийинки видеомдон көрөсүздөр. Аузу биллахи минаш шайтонир ражим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Малики явмиддин, ияка набуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим. Гойрил магдуби алейхим валад-долин. Кул хуваллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллазу васвасу фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Субхана роббика роббил иззати ямма ясифун. Вассаламу алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. О Аллах, ушул өзүң дининди бекем кармаган ушул таква адам Жоомарт уулу Мотуну билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирип, жаткан жерин жайлоо, топурагын торко кылып, бейишке кири, тозок аттын азабына сакта. Могу жаткан кабырынын бир бурчуна өзүң убада алгандай көзү жеткен жерге чейин бейиштин багылып туруп, бейиштин жытыга турсун. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, бейишке чыксын, бейиштен жолугалы, кийин ушу чоң атаман бейиштен жолугалы, мына бу жерде окум тукумдар отурабыз.